Assalamualaikum. Dağın jolu. Barımızдағы Орозо майрамдарымен чын жүректен құттықтаймын. Барлықтарға саламдық тосын мен есте сунуш бар эле. Өйткені биринчи күнү өткөрүп атабыз. Анан сиздерден дагы Усман жанакей, Жамиле жана депутаттар колдоп бериңиздерди суранат элем да. Сессияны мындан кийин эми биз эл шайлаган да, эл бизге добуш берген. Азыр биз сессияда эмне болуп атканын, азыр комиссиялар болуп да бөлүнөт. Жумушка ошол кимдер бөлүнгөнүн баарысын тең эл билбейт да. Мындан кийин Таш көмүр шаарынын эмеси сессиясы ачык өтүшүн каалайт элем да. Ошо сунуш катарычы. Анткени бардык бизди шайлаган өзүбүздүн жергиликтүү тургундар сессия кандай өтүп атканын, сессияда эмне болгонун билиш керек да, алардын дагы укугу бар болуп ойлойм да. Ошого эртеңки күнү дагы 4 жылдан кийин биз элге дагы баягы эмне иш кылдың, же болбосо депутат болуп барып эмнени кылдың деген дагы сөз укпаш үчүн ар бир биздин болуп өткөн сессиянын бардыгы ушу ачык, айкын элге жанагы мисалы страничкалар азыр 21-жылдын страничкаларды ачып, ошол жакка да жүктөзөк болот да. Элдер ошол жактан биздин ар бир өткөн сессияны көрүп алышын ойлойм да, ушу жакшы болсо керек деп. Ошого баарыбызга эле жакшы болот ойлойм да, баарыбыз тең эле элдин үмүтүн жана ишеними менен келдик да. Ар бирибиздин ушу мекенге кызмат кылуу аталык милдетибиз деп ойлойм.